эгерде сен сүйгөн жигит сени карабай аткан болсо, кайрылуусу биринчиден ошол кызды көрсүн, сени ажыратсын. Эгерде экинчи кайрылуусу сени албай калган болсо, анда ошол кызга татыктуу. Андан күчтүүрөккө сен татыктуусуң деп бүтүм чыгармайынча, тезирээк мен да ошентип чечине калып астынан чая калбасам калып кетет экенмин эмес. Менин өзүмө ылайыктуу жигит бар деген нерсени. Мен мисалы 25 жашымда турмушка чыккам. Жолдошум менен 10 класста таанышсам, 5 жыл, 6 жыл чогуу окусак, анан ал ординатурасын бүткөнчө экөөбүз сүйлөшүп, көрүшкөндө көрүшүп коебуз, бир жума күтүп жүрөрмүн. Ал мезгилде өзүм 41 группасы бар, очный. Сырттан окуу бөлүмүндө 40 группасы бар. Кыргыз филология факультетинде 22 жашта замдекан болгом. Тарбия иштери боюнча ошончо кызга. Бир курста эле 200дөн боло турган болсо, эркек деле жок. 5 курста мен заочныйда мен 2000 кызга деген тарбия иштери боюнча декандын орун басары болуш деген кандай? Кээ бири төрөп коюп атты, кээ бири адашып калып атты, кээ бирин жүгүрүп барып балдарын алып келген, кээ бири зыңкыйып мындай кылып турмушка чыгып кетип, тойлорун алып келип атты, кээ бири эмес, көпчүлүгү. Ошолорду көрүп атып, мен өзүм турмушка даярдандым ошол кыздар менен кошочу. Анан ошол менен эле таштап кетет мени, анан менден сулурагын көрүп калсачы, менен жашырагын көрүп калса дебей эле мен тоого эле күтүп жүрөптүрмүн. Анан азыр жолдошум айтат да, мындай кээде тутулуп сүйлөп калсам, албай койсом болмок экен, ушу күтүп атат дедим да, 20-24кө чыкканча күтүп атат дедим деп күлүп калат. Кыз ушундай ишке болсо жакшы. Алса сенин теңиң, албаса кайрылсун, мындан да жакшысы бар сенде деген нерсени болуш керек.